Ошол мыйзамда жазылган. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын окутуу Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин демилгеси менен Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги, өнүктүрүү саясат институту коомдук бирикмеси жана жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын союзу менен биргеликте ишке ашырылып жатат. Ченемдик укуктук актылар жөнүндө деген мыйзам бар. Билесиздер, жооптуу катчылар, төрагалар билет, айыл өкмөт башчылары. Ошол мыйзамдын негизинде ошону бир жакшы карап чыксаңыздар, ошол жерде көп нерселер жазылганда, кайсы учурда кабыл алынат, кантип өзгөртүү киргизсеңер болот, кайсы учурда жокко чыгарылат, ушул мыйзамда жазылган. Окутуу Талас, Бакай Ата, Айтматов жана Манас райондорунун жергиликтүү кеңештерин камтыды. Ага жергиликтүү кеңештердин төрагалары жана депутаттары, жооптуу катчылар, айыл өкмөт башчылары жана Талас шаардык мэриясынан катышты. Иштин уюштуруудагы карама каршылыктар жана ыйгарымдыктардын ажырымдарын так даана белгилөө үчүн деги эле ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мыйзамдардын алкагында, кодекстен алкагында алып барып аткан иштериндеги мыйзамдарда көрсөтүлгөн ыйгарымдыктарын так даана алып барып атат. Бул жерде азыр мыйзамдардын иерархиясы боюнча окутууларды жүргүзүп атабыз. Мисалы жер маселелеринде жер кодекстерине көңүл буруу, бюджет маселелеринде бюджет кодексинде каралган ыйгарымдыктарды карап, ошол токтомдорду кабыл алып атканда, ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тиешелүү беренелердин негизде ыйгарымдыктарын негизде кабыл алууну көрсөтүп атат. Кыргызстанда 264 жергиликтүү кеңеш жана 6384 мандат бар. Алар кабыл алган токтомдор мыйзамга шайкеш келүүсү жана Юстиция министрлиги жүргүзгөн ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине киргизилип, укуктук маалыматтын борборлоштурулган маалымат базасында жарыяланат. Ченемдик укуктук актылардын техникаларынан бери алардын жанагы жазылуу тамганын түрлөрү, анын тиркемелери, негизинен тиркемелерди жоболорду бекиткенде кандай аларды иштеп чыгыш керек, ал кайсыл учурларда коомдук талкуу өткөзүш керек, кайсыл учурда токтом менен кабыл алыш керек, кайсыл учурда тескеме менен кабыл алуу деген маанилүү маселелер болуп атат. Бул эми өткөн жылы жергиликтүү кеңештин депутаттары республика боюнча жаңыдан шайланган. Демек буларды дайым алардын укуктук сабаттуулугун жогорулатып туруу жана аларга мындай ченем жаратуу жаатында техникалык жардамдарды көрсөтүү, ошол менен усулдук жардамдарды көрсөтүү бул маанилүү жана бүгүнкү күндүн муктаждыгы болуп атат. Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, Талас облусунун жергиликтүү кеңештери 2025 жылдын 9 айында мамлекеттик реестрге 63 токтом киргизген. Токтомдордун көлөмү салыштырмалуу аз болгону менен юридикалык техникалык так эместиги, ыйгарым укуктардын так эмес бөлүнүшү жана документтерди мамлекеттик реестрге убагында жөнөтүүдөгү кечигүүлөр сыяктуу көйгөйлөр кездешкен. Албетте акыркы жылдары өтө көп токтомдор кабыл алынып келет. Бирок алардын сапатына маани бергенде бир аз мүчүлүкчүлүктөр байкалып келет да. Ошол мүчүлүкчүлүктөрдү жол бербеш үчүн анан өткөн жыл өзүңүздөр белгилүү жергиликтүү кеңештерге шайлоолор өткөн. Ошол шайлоолордон кийин ошол зарылдык келип чыкты. Ал жаңы келген депутаттарды, төрагаларды, алардын жооптуу катчыларын окутуу боюнча анан бир топ маселелерден улам ортодо кезексиз шайлоо өткөрүлдү. Ошондуктан ушул декабрь айына аягына чейин, декабрь айынын 23-үнө чейин жерлерде ушул айылдык кеңештер менен шаардык кеңештердин депутаттарын, төрагаларды, айыл өкмөт баштарын жана кеңештердин жооптуу катчыларын окутуу жүргүзүлөт. Катышуучулар буга чейин токтомдорду кабыл алууда келип чыккан кемчиликтерге ылайык керектүү маалыматтар айтылып жатканын белгилешти. Жалаң эле токтом чыгара бербестен, ошонун ичинде тескемелерди да чыгаруу пайдалуу экенин айтып жатышат. Анткени токтом чыгарууда мисалы үчүн өзүнүн талаптары бар да, ага чейин бир сайттарга коюу, туруктуу комиссиялардын чечимдерин сайттарга коюу, андан кийин барып туруп токтом кабыл алуу талаптарын
аткарылыш керек да, эгерде токтом чыгарыш керек болсо. Ошол эле убакта айрым маселелерге келгенде тескеме чыгаруунун дагы ыңгайлуулугун айтып жатышат. Анткени тескеме чыгарууда бул жерде тиги талаптарды кереги жок да. Юстицияга өткөрүүнүн да кереги жок, сайттарга коюунун да кереги жок. Анткени тескеме бул жайылтууга жатпаган маселе болсо, ал жерге тескеме гана чыгарып коюунун пайдалуусун түшүндүрүштү. Токтомдорду колдонууда белгилүү бир татаалдыктар айыл өкмөтү менен мэриялардын ишине жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жергиликтүүлүгүнө таасир этиши мүмкүн. Окутуу ушул маселелерди жөнгө салууга жана туруктуу ченем жаратуу практикасын калыптандырууга көмөктөшөт. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Зина Акматова, Талас шаары.